Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн адаттагыдай эле кыргыз тил сабагы. Биз бүгүн кыргыз тил сабагынан жат жазуу жазабыз. Бардыгыңар бүгүнкү сабакка даяр болсоңор, жат жазуу дептериңерди алгыла. Бүгүнкү числону жазабыз. Жат жазуу дептерибизге жазабыз. Дептерибизди 2 графага бөлөбүз. Анан ошол бөлгөн графага туура жазылган графага туура жазылган сөздөрдү, туура эмес жазылган сөздөр деген графага туура эмес жазылган сөздөрдү жазасыңар. Мисалы, аалам, алам дегенде кайсынысы туура? Аалам деген сөз туура. Ушул туура жазылган сөздөр деген графага жазасыңар. Мен азыр айткан сөздөрдү ушул тартипте ушундай кылып жазасыңар. Мен жөнөткөн графаны көрдүңөрбү? Аяк оонанын 24-тү деп дептерге жазып, 2-ге бөлөбүз. Туура жазылган сөздөр, туура эмес жазылган сөздөр деп. Ортосунан бөлөсүңөр. Көп узун кылып сызбагыла. 15 сөзгө ылайык кылып сызгыла. Демек 15 катар. Силер дагы ушундай кыласыңар. Туура, туура эмес экөөнү тең жазасыңар. Кайсынысы туура болсо, туура жазылган графага, кайсынысы туура эмес жазылган графага болсо, ошого толтурасыңар. Анда баардыгыңар даярдангыла, ручкаңарды алгыла, сызгыла. Жат жазууну баштайбыз. Биринчи сөзүбүз. Үй бүлө. Үй бүлө. Кайсынысы туура жазылган сөздөр деген графага жазылат, а кайсынысы туура эмес жазылган сөздөргө жазылат. Ойлонгула. Андан кийинки сөз. Бардык, бардык. Бардык, бардык. Графаны туура толтургула графага. Ойлонгула. Андан кийинки сөзүбүз. Таанымал, танымал. Ойлонуп көрүп, туура толтурганга аракеттенгиле. Таанымал, танымал. Кийинки сөзүбүз. Озеки, озеки. Бул сөздү биз адабият сабагынан көп кездештиребиз. Кыргыз эл озеки чыгармачылыгы деген сөздөрдү дайыма окуп жүрөбүз. Ойлонуп туруп графаны толтургула. Кийинки сөз. Тааныштыр, таныштыр. Тааныштыр, таныштыр. Тапкылачы кайсынысы туура экен? Карман, каарман. Каарман. Демек, адабий каармандар жөнүндө сөз болуп атат. Кийинкиси. Тууралуу, тууралуу. Созулма үндүүлөргө көңүл бургула. Кайсынысы туура болсо, кайсынысы туура эмес болсо, графага толук толтургула. Кийинки сөзүбүз. Талкуулоо, талкуулоо, талкуулоо. Андан кийинкиси. Каалоом, каалоом. Ойлонуп көргүлө, кайсынысы кандай жазылат. Андан кийинки сөзүбүз. Жаака, жаакка. Тапкылачы. Андан кийинки сөзүбүз. Ачуулуу, ачуулуу. Ачуулуу, ачуулуу.
Keyingi sözübüz baluu, baluu. Кайсынысы туура? Графага толтуруп жазгыла. Кийинки сөзүбүз деңгээл, деңгээл. Тыгычтарынын жазылышына көңүл койгула. Андан кийинки сөзүбүз кээ-бир, кээ-бир. Сөздөрдүн жазылышына көңүл коюп, тууралап тапкыла. Акыркы сөзүбүз кечээки, кечээги. Ушул сөздөрдү кандай жазылат, эстеп көргүлө. Балдар, графаны толтурсаңар, менин личкама ар бириң жөнөткүлө. Группага жөнөтпөгүлө, личкага жөнөткүлө. Анан өзүңөр жазууга аракеттенгиле. Бири-бириңен көчүргөндүн эч кандай пайдасы жок. Ким кимден көчүргөнү белгилүү болуп атат, мага делечи. Ошондуктан өзүңөр жазганга аракеттенгиле. Көңүл угуп, көңүл койгонуңарга рахмат балдар. Мен силерден жоопторун күтөм. Ийгилик силерге.